Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Бүгүн Google Диск жөнүндө сөз кылабыз. Эгерде сиздин телефондо сүрөт, видеолор же документтер толуп орун калбай калган болсо, анда кошумча сактоочу жай Google Дискти колдонсоңуз болот. Бүгүн Google Drive жөнүндө сөз кылганыбыздын дагы бир себеби кээ бир мугалимдер үйдөн дистанттык сабак берүүдө же онлайн сабак берүүдө WhatsApp'та колдонуп жатышыптыр. Окуучулардын үй тапшырмалары телефонго батпай, күнүгө тазалоого мажбур болуп атабыз деген ойлорун бөлүшүштү. Демек, Google Диск деген эмне? Google Диск же болбосо Google Drive деп да атап коюшат. Бул атайын документтерди, сүрөт, видеолорду сактоо үчүн виртуалдык мекендик. Башкача айтканда, сүрөттөр же видеолор сиздин телефондо эмес, компьютерде эмес, интернет мекендигинде жайгашкан. Албетте, андан башка да функциялары көп. Бирок биз бүгүн ошо сактоо жана шилтеме аркылуу бөлүшүүгө токтойлук. Google Диск кайда жайгашкан, аны кантип табабыз? Эгер сиздин телефондо мындай белги болсо, демек сизде тиркеме бар. Орусча айтканда приложение. Демек сизде 15 гигабайт көлөмдөгү сактоо орун бар. Эгер сизде жок болсо, анда аны ачуу оңой. Жөн гана Google'дан же болбосо gmail.com менен бүткөн почта ачсаңыз, сизге 15 гигабайттык Google Диск ошону менен кошо ачылат. Google Диск колдонгон абдан ыңгайлуу, себеби дисктин ичинде жүктөгөн документтериңиз же сүрөт, видеолоруңуз ар дайым жаныңызда болот. Телефондон орун ээлебейт. Эң негизгиси, кайсы жакта болсоңуз да башка компьютерден же планшеттен өз электрондук дарегиңизди колдонуп Google Дискке кире аласыз. Башкалар менен бөлүшүү, башкалар менен файл бөлүшүү абдан оңой. Сиз файлдын өзүн жөнөтпөйсүз, сиз жөн гана шилтеме жөнөтөсүз. Телефондон Google Дискти ачыш үчүн жөн гана тиркеменин үстүн басабыз. Эми мугалим жана окуучу кантип бири-бирине окуу материалдарын же үй тапшырмаларды бири-биринин телефонун толтурбастан жибере алат. Ошого бир мисал карап өтөлү. Эгерде сиздин документ, үй тапшырма же болбосо башка видео материалдарыңыз, сүрөттөрүңүз Google Дискке жүктөлө элек болсо, анда ылдый жакта плюс белгисин көрүп турасыздар. Ошол жакты басасыз. Бул жакты баскан соң загрузить же болбосо сканировать. Бул ушул эки варианттын бирөөсүн колдонуп Google Дискке көчүрүп келсеңиз болот. Загрузить, эгерде ушул эле телефондон галереясынан же башка жагынан документ көчүрүп келем десеңиз, загрузить колдоносуз. Сканировать көбүнчө, мисалы, эгерде окуучу үй тапшырмасын дептерге жазган болсо, жөн гана сканировать басса, дептеринин көчүрмөсүн алып, бул жака жүктөгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Мен алдын ала мисал катары даярдап бир сүрөт көчүрүп койдум. Сиз жибере турган сүрөттүн, файлдын маңдайында 3 точка кнопканы басасыз дагы. Ылдый жакта мындай варианттар чыгат. Дагы бир жолу айта кетейин, биз сүрөттүн же файлдын өзүн жиберип аткан жокпуз. Биз жөн гана ушул документке шилтеме жиберип атабыз. Демек, биз доступ ачышыбыз керек. Открыть доступ кнопкасын басабыз дагы, кимге жиберип атсак, ошол алуучунун электрондук дарегин жасабыз. Биз мисал катары Мектеп Плюсты алалык. Мектеп Плюс. Эсиңизде болсун, биз шилтеме жиберип жатабыз. Кимде бул шилтеме болсо, бардыгы ачып көргөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Ылдый жагын карасаңыздар, редактор деген жазуу турат, жанында кичинекей кнопка. Демек, биз бул үчөөнүн бирөөсүн тандашыбыз керек. Эгер биз читатель деп тандасак, документти алган киши жөн гана окуганга мүмкүнчүлүгү болот. Комментатор, комментарий жазганга мүмкүнчүлүгү болот жанына. Редактор болсо, дал ушул документтин өзүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Эгер сиз мугалим болсоңуз, читатель деп тандап алсаңыз болот. Эгер окуучу болсо,
редактор десе, демек мугалим аны документке өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Андан тышкары бул жакта сиз доступ ачканга, документке доступ ачканга уруксатыңызды бересиз. Демек мугалим дагы окуучу да Google Диск колдонуп, жөн гана шилтеме же болбосо ссылка жиберсе, сиздин күндө телефонду тазалоо кажети жок болот. Бүгүн бир гана мисал карадык. Кийинки тасмаларыбызда үйдөн дистанттык же онлайн сабак берүүдө Google Дискти колдонуу жолдоруна кененирээк токтоп өтөбүз. Бүгүнкү тасмабыз пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз. Мектеп Плюс каналына жазылып, жакындарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.